Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова 3-чү ирет дүйнө чемпиону болду. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатында жапониялык Сакура Мотокини 4-1 эсебинде жеңди. Беттеш Бириккен дүйнө күрөш уюмунун сайтында көрсөтүлдү. Ушун менен Айсулуу дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болду. Мелдеш ушул тапта Сербиянын борбору Белград калаасында өтүүдө. Спортчу килемде 62 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Алгач 1-16 финалда польшалык балбанды 8-2 эсебинде, 1-8 финалда андоралык спортчуну 10-0 эсебинде жеңген. Ал эми 1-4 финалда украиналык кызды утуп, жарым финалда германиялык спортчуну 4-2 эсебинде жеңген. Ошондо эле спортчуга Париж олимпиадасына жолдомо берилген. Белгилей кетсек, буга чейин Айпери Медет кызы алгачкылардан болуп, кыз келиндер күрөшү боюнча Олимпиада оюндарына жолдомо алган. Тугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Сүйүнчү Акчол Махмудов дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Кыргызстандык балбан Акчол Махмудов дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Чемпионатты ушул тапта Сербиянын борбору Белградта өтүүдө. Махмудов килемде 77 кг салмакта күрөштү. Спортчу 1-16 финалдан баштап норвегиялык, египеттик жана өзбекстандык балбандарды жеңди. Ал эми жарым финалда жапониялык спортчу Нао Кусаканы 7-5 упайы менен утту. Муну менен 2024-жылы Парижде өтө турчу Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Акчол эртең алтын медал үчүн күрөшөт. Ташиев ун кымбаттабайт, так что депутаттар тормозни сникерсине. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ун кескен кымбаттады деп өкмөттү сындаган депутаттарга жооп берди. Анын айтымында баалар көтөрүлбөйт. Арзан баада камдап койгон буудай кийинки жылга чейин жетет. Унун баасы көтөрүлүп кетти деп кайып кармаган депутаттарга айтарым, баа өспөйт. Мамлекетке кошумча чаралар көрүлгөн. Туура, казактардын уну кымбаттады. Ал бизден көз каранды эмес жана элибизге эч кандай зыян алып келбейт, деди Ташиев. УКМК башчысы билдиргендей, учурда биринчи сорт ундун килограммы 30 сом, бир кабы 1,5 миң сом болууда. Жакын арада мындан да төмөндөшү мүмкүн. Өсүмдүк майы, кум шекер да жетиштүү. Баалар көтөрүлбөйт. Мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугу жетиштүү камсыздалган. Так что жогорку кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Тазабек Икрамов тормозни сникерсни деп кайрылды. Ташиев өз Facebook баракчасы аркылуу. Белгилей кетсек, кечээки парламенттин жыйынында депутат Марлен Маматалиев ундун кымбатташы боюнча жоопту аткаминерлер сүйлөп эле тим болуп, иш жүзүндө эч нерсе жасабай жатканын айткан. Андыктан аларга сникерс берип туруп, не тормози сникерсни деп коюуну сунуштаган. Ал эми Тазабек Икрамов бир капун 1000 сомго кымбаттаганын айтып сындаган. Дана Уайт Шевченко менен Грассаны тең чыгарган судья сотто жооп бериши керек. UFC Валентина Шевченко менен Алекса Грассаны 3-чү ирет беттештирүүгө милдеттүү болуп калды. Бул тууралуу аталган уюмдун президенти Дана Уайт маалымат жыйыны учурунда билдирди. Ал туура эмес упай берген судьялардын бири мындай аракет үчүн сот жообуна тартылышы керек деген пикирде. Калыстардын бири 18 деген упай бергенин укканда бул жигит тергөөгө алынышы керек деген дедим. Өмүрүмдө мындай акылга сыйбаган жорукту көргөн эмесмин, деди Дана Уайт. UFC президенти дагы бир ирет реванш беттеш өткөрүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Биз муну жасайбыз, туура кадам болот, деди ал. Дана Уайт Невада штатынын атлетикалык комиссиясынын дал ушул чечими боюнча семинар өтө турганын белгиледи. Анын айтымында бул өзгөчө турнирдин башкы беттештери үчүн абдан маанилүү. Уюм жетекчиси башкы беттештерде мыктылар гана күч сынашы керектигин белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, 17 сентябрга караган
күнү Лас-Вегаста UFC Fight Night 227 турнири өтүп, кыз-келиндер арасында эң жеңил салмактагы чемпион Алекса Грасса менен экс-чемпион Валентина Шевченко беттешкен. 5 раундка созулган таймаш тең эсеп менен аяктаган. Бул реванш беттеш болгондуктан UFC уюмунун чемпиондук куру 30 жаштагы мексикалык спортчуда калган. Мелдештен соң Валентина Шевченко акыйкат беттеш болгондо жеңиш өзү тарапта болмоктугун билдирген эле. Assalamu alaikum тугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан тугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз тугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина тугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс тугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул тугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина тугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс тугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина тугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia'нын шелиги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей тугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин приздерди тугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар тугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөпчөнөк эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат тугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар тугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат тугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз тугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Джо Байден менен жубайы Садыр Жапаровду коноктоду. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында АКШнын президенти Джо Байден менен жубайы Джилл Байдендин атынан кабыл алууга катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалымат караганда, салттуу кабыл алуу расмий иш-чаралардан кийин буунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясына катышкан мамлекет башчыларынын урматына өткөн. Чолпон атадагы сел үйүбүз качан урап калат деп коркуп жатабыз, дейт тургун. 20-сентябрда Чолпон ата шаарында мөндүрү аралаш жаан жап, сел жүргөн. Өзгөчө Кырдаал министрлигинен кырсык боюнча маалымат беришти. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Чолпон ата шаарындагы жана Бактуу Долоноту, Темировка Корумду айылындагы турак үйлөрдүн короолорун жана ички чарбалык жолдорун каптаган. Жерине куткаруучулар техника тартылган дешкен. 21-сентябрда селден үйү жабыркаган Гүлнур Жеңиш кызы кайрылып, Чолпон атадагы үй селден урайын деп калганын айтып, кабатыр болуп жатканын билдирди. Чолпон атада апам келини жана 4 небереси менен жашайт, уулу миграцияда. Балдарым багам деп иштеп жүрөт. Кечээ жүргөн сел суулары эски үйүбүздүн жертөлөөсүнүн полуна чейин толуп калыптыр. Азыр үйүнүм тартып жатат. Качан урап калат деп коркуп жатабыз. Сууну ошол эле күнү чакалап ташышыптыр. Үйүбүздүн абалы эски эле. Эми сел суулары да толуп калды, деди ал. Оштогу жол кырсыкта 3 студент каза болду. Оштогу жол кырсыкта 3 студент кыз каза болду. Алар курсташ болушкан. Ош Сарыташ Иркештам жолунун 20-чакырымында жол кырсыгы катталып 3 студент кыз каза болду. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Маалымат караганда Honda Fit Ошко бара жаткан, аны менен Оштон Алайга бара жаткан жүк ташуучуна сүзүшкөн. Жеңил унаанын ичинде 6 адам болгон, 4 кыз жана 2 өспүрүм. Кырсыктын кесепетинен курсташ кыздар каза болушкан. Тактап айтканда, айдоочу жана унаанын артында отурган 2 кыз жан берген. Ал эми 11-класстын 2 окуучусу баласы жана дагы 1 кыз аман калган. 5 айда Ысык көлдөн 16,7 тонна таштанды чыгарылды. Ысык көлдү тазалоонун 156 күнүндө өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдары көлдүн астынан 16.721 кг таштанды, 103.950 метр балык уулоочу тор чыгарышты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти.
Маалыматка караганда соңку апта ичинде Чолпон Ата шаарындагы Бакыт жана Көгүлтүр Скөл пансионаттары 2 жолу тазаланып, андан соң суучулдар көлдүн түштүк тарабындагы Тоң районунун Кара Шаар, Каратала, Аксай айылдарына караштуу көл астын тазалоого жетишти. Жалпы 2023 жылдын 12 мартынан башталган иш-чара бүгүнкү күнгө чейин көл бетинен 246.283 гектар аянты ар түрдүү таштандылардан арылды. Учурда Ысык көлдүн түштүк тарабын тазалоо иштери уланууда. Кулак мурду кесилген келинге Туркиядан бир нече операция жасалат. Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү кулагы менен мурдун кесип салган аялга Туркияда дагы бир нече операция жасалат. Бул тууралуу жабырлануучунун эжеси Диана социалдык тармактарда билдирди. Анын айтымында учурда жабырлануучунун абалы оор. Бүгүн эртең менен балдарым деп айтты. Аселдин бети бүтүндөй таңылган. Бир гана мурду менен оозу ачык. Жакында Туркияда дагы бир нече операция жасалат. Ушундай кылдат эмгек үчүн бардык дарыгерлерге рахмат. Кече дарыгерлер анын кулагы менен мурдун бөлүк-бөлүктөн тигип беришти. Эжемдин бети кесилген. Жакында Аселге жардам берүү үчүн эсеп ачабыз деп жазган бир тууганы. Ал белгилегенде Аселдин атасы жок, анын апасы жана агасы гана бар. Эскерте кетсек, 20 сентябрда ооруканага бычактан алган жаракаты менен 36 жаштагы аял түшкөн. Бул иш кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка атайлап оор залал келтирүү боюнча катталган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, натыйжада 39 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Бүгүн бейтап реанимациядан Жаак бет хирургия бөлүмүнө которулган. Ибраим Нуракун уулу акыйкатчынын кеңешчиси болуп дайындалды. Ибраим Нуракун уулу акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан билдиришти. Маалыматка караганда тиешелүү буйрукка 18 сентябрда кол коюлган. Белгилей кетсек, Ибраим Нуракун уулу буга чейин жогорку соттун башчысынын кеңешчиси кызматында иштеген. Көп жылдар бою жогорку кеңештин басма сөз кызматын жетектеп келген. Улуу Британиянын BBC телерадио берүү корпорациясынын продюсери, атайын кабарчысы жана журналист болуп иштеген. Ошондой эле Ибраим Нуракун уулу Борбор Азиядагы медиа фонд коомдук фондунун негиздөөчүсү болуп саналат. Депутаттар жана мамлекеттик органдар үчүн ЖМК жана коомчулук менен байланышуу жана коммуникация боюнча тренингтерди өткөрүп келет. Ибраим Нуракун уулунун жогорку кеңеште иштеген зор тажрыйбасы, ошондой эле өлкөдөгү жагдайларга карата объективдүү көз карашы, адам укуктарын коргоого багытталган Акыйкатчы институтунун өнүгүүсүнө көмөк берет деп белгиледи Акыйкатчы институтунан.